Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Чактыш маданий программасы назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин сөз кыла турганыбыз өзгөчө. Анткени кыргыз элине мен кыргызмын дегендин бардыгына бир жакшы жаңылык, жакшы кабар болуп, ошол боюнча мына сөз жүрүп атат бир жумадан бери. Андыктан биз дагы темабызды улуулукка карай деп койдук. Алды менен студиябызга келген конокторду тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги Абдылдажан Акматалиев агайыбыз келип отурат. Ошондой эле Манас таануу институтунун кызматкери, Манас таануу институтунун орун басары, кафедра башчысы, филология илимдеринин кандидаты Венера Акматова эжекебиз келип отурат. Жана кыргыз элине таанылып калган аттын кашкасындай жигитибиз, манасчы Нурбек Талантбеков келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Мынакей ушул бир жумадан бери жакшы бир сөз болуп, сөз жүрүп атат. Кыргыз элинин, кыргыз журтун аралап эле ушул Манас Айтматов академиясы түзүлөт экен деген бул эми мен кыргызмын дегенге чын эле жакшы кабар. Анан агай өзүңүз баштап айтсаңыз, негизи эле бул академиянын түзүлүшү себеби эмнеде? Жакшыбы? Кандай бизге кандай болот? Албетте жакшы да. Анткени президент уже жарлык чыгарып койду. Түзүлдү деп эсептесек болот. Баарыбыз кубанып атабыз. Чындыгында ушул дүйнөдө сыймыктана турган руханий байлыгыбыз, мындайча айтканда символикабыз, чыгармачылык визиткабыз, паспортубуз бул Манас менен Айтматов болуп эсептелет да. Ошондуктан бул академиянын түзүлүшү жалпы жонунан жакшы. Анан бул академия кандай иш алып барат, кандай багытта болот, азыр бул такталып атат да. Анткени бул жерде бир аз маселелер болушу мүмкүн, кайталоо болуп калабы, башка мекемелердики болбойбу. Булардын негизги максаты коюш керек да. Максат эмнеде? Мен түшүнүгүмдө албетте ал агартуучулук дагы жагы бар, илимий изилдөөчүлүк дагы жагы болушу мүмкүн, тарбия, таалим берүү жагынан болушу мүмкүн. Бирок эң башкы максаты президент деле ошондой ойлосо керек. Бул ушу Кыргызстанда жашаган, мына Кыргызстанда 60-70ден ашык улуттар, эл, этностор жашайт деп атабыз да. Ошолорго Манасты дагы жана Айтматтагы асыл идеяларды сиңирүү, жеткирүү, анан ошолорду биримдикке, ынтымакка, өлкөбүздүн маданият жагынан, экономика жагынан өсүп өнүгүшүнө мындай бир шарт түзүү да. Ошон үчүн бул жарлыктын чордону бул ойлойм ошо идеологиялык планда болуш керек депчи. Анткени идеология болбой, мына эгемендүүлүктөн бери биз көп жакшы касиетибизден ажырап калдык да. Ошон үчүн жанакы ыплас келип аткан батыштык идеологияга карата бул кандайдыр бир тосмо, кандайдыр бир мындай бир үрп адатыбызды, каада салтыбызды, анан патриотизмибизди, анан интернационалистти күчөтө турган жакшы идея дагы академия деп эсептейм. Жакшы, мынакей Венера эжеке, бул өзү Манас таануу институту иштеп келатат. Манас боюнча иштеп атат. Ал эми ошол академия түзүлгөндөн кийин сиздердеги кызматкерлер дагы чогуу эле ошол кылып аткан иштерди дагы алдыга жылдыруу болот болуш керек. Өзү мен урматтуу президенттин ошол Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясынын түзүлүшү тууралуу жарлыгын албетте бардык биздин кыргыз жарандар сыяктуу эле чын дилимден колдойм. Бул аябай бир атуулдук, эрдик болуп калды деп эсептесем болот. Анткени биз канчалык бир өнүгүүгө кадам таштап, кандай аракеттерди көрбөйлү, бирок биз өзүбүздүн мындай бир рухий дүйнөбүздү колдогон унчалык чоң бир окуя акыркы жылдары боло элек болчу. Ушул көз караштан алганда бүгүнкү күндө ааламдаштыруу доорунда ар бир улуттун иденттүүлүгү деген түшүнүк бар да. Ар бир улут өзүнүн
ыйыктыктары, баалуулуктары бар, өзүнүн көркөм наркы бар. Мына ошону сактап, жайылтып, кийинки муундарга чечмелеп түшүндүрүп, анан ошонун негизинде анан бир мыкты заманбап кыргыз инсанын калыптандыруу деген түшүнүктөр жагынан алып караганда, деги эле кыргыз коомунун Манастын улуу бириктирүүчү күчү бар да. Мына ошол Манастын улуу бириктирүүчү идеяларынын астында биздин жогорку муун, орто муун, кийинки муунду бириктире турган өзүнчө бир рухий ордо болуп кала турган жакшы бир академиянын ачылышы бул аябай жакшы окуя, билгенге тарыхый окуя. Анан бирок биз багы толганына эмес, турарына сүйүндешибиз керек. Азыр жарлык жаңы эле чыкты. Эми анын жетекчилиги же структурасыбы, анын келечектеги жанагы концепция, перспективалык планы жөнүндө маселелер ал алдыда турат. Эң башкысы бул академиянын түпкү уюткулуу демилгеси ушул Манастан институтунан чыккан. Манастан институтун биздин Манас эпосун коргоо, жайылтуу боюнча 2011-жылы атайын мыйзам чыкпады беле Кыргыз Республикасынын. Ошол мыйзамдын негизинде көпчүлүк аткарылбай калды. Ал мыйзамда аябай сонун ойлор, демилгелер жазылганы менен ошонун аткарылышынын бир көрүнүшү катары ушул Манастан институту ачылган болчу. Анан Манастан институту өзүнүн дагы алдыдагы келечек түпкү максаты катары ушул академияны демилгелеген. Сөзүнүн ачыгы. Ошол жерде жамаат бар. Мен акыркы 1,5 жыл болду ал жерде иштегениме. Мага чейин дагы көптөгөн белгилүү, белдүү кыргыздын окумуштуулары иштеген экен. Азыр да ошолор иштеп атышат. Анан ошолордун демилгеси менен, Топчубек Тургуналиевдин демилгеси менен ушул идея адегенде Манас академиясын түзсөкпү деген идея ошол президенттин алдына коюлуп, өкмөткө коюлуп, бул эми азыр эле чечилген жок, бул көп толгонуу, ойлонуу, көп нерселерден кийин анан чечилди. Эми аны келечекте кандай алып кетет, бул жарлык канчалык ишке ашат, албетте бул ар бирибизге байланыштуу деп ойлойм да. Жакшы, эми ушул нерсени манасчыларга, манасчынын көз карашы кандай? Манасчылар да жанданып, кийинки убакта албетте манасчыларга көңүл буруу Кудайга шүгүр азыр жакшы эле болуп атат. Арбаңыздар уюткулуу улуу кыргыз журту, мына агайлар айтып өткөндөй, эжелер айтып өткөндөй, академиянын ачылышы чындыгында манашларга өзгөчө дем шык берди десек болот да. Себеби дегенде сөзсүз түрдө Манас академиясы болгондон кийин ал жерде Манас таануу багытында өзүнчө бөлүмдөр, сөзсүз түрдө манасчылык боюнча дагы бир бөлүмдөр болот. Буга чейин Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда манасчылардын бөлүмү деген бар эле. Ал жерде бир Дөөлөт Сыдыков агайыбыз окуп, анан Нурбек Калыбекұлы окуду. Андан кийин ал бөлүм жабылып калды, эч ким окубайчы. Мына ушул Манас академиясы ачылса, манасчылар багытында дагы бир кызуу иш алып барат. Себеби манасчылар бири юрист, бири тарыхчы, бир ар кайсы кесиптин ээси жакшы бул албетте. Бирок манасчылыкты дагы мындай жогорку окуу жайга бир мындай бир бөлүм кылып, бир жылына бир экөө болсо деле окутуу маселеси да каралып, аны угуп атабыз. Кудай буйрса, бул жагынан биз манасчыларга аябаганда жакшы таасир калтырды. Деги эле Манас эпосун Манас айтуу же Манас таануу менен чектелбей, мына азыр Манастан институтундагы бир учкай кептерден айтсак, тарыхчы атында өзүнчө бир бөлүм болсо, Кудай буйрса, лингвистика деп Манас эпосун дүйнөлүк тилдерге, башка өлкөлөргө жайылтууда бир бөлүмдөр болсо, информатика маселен ошол жаатта да иш алып барсак, компьютердик, электрондук китептерди салса, аудио, видео версияларды, бардык тексттер, материалдарды жүктөп, Манас эпосунун ар кыл илимдин ар кыл тармагынан алып чыга турган бир нече факультеттер болсо, ошолордун баары жанданса, бул албетте бул манасчылар үчүн эмес, жалпы кыргыз үчүн Манастын деми ошол бүтүн ааламга жайылып, бир өзгөчө бир жакшылыктар, ошол окугандар Манастын деми сиңип касиети жылолуп, бир имандуу, акыл эстүү, ушундай намустуу уул кыздар тарбиялат деген ишеничтебиз. Бул агартуу жаатында. Андан башка изилдөө, бир иш-чараларды уюштуруу, өзүнчө эле бир маданий бир борбор болот да. Бул дагы аябагандай жакшы жашаган болду. Кудай кут кылсын. Эми келечеги кең болуп, түбөлүгү түз болуп, Кыргызстанды бир тааныткан улуу инсандарды, улуу адамдарды тарбияласын ошол академия алтын уя болуп сакталып калсын деген изги тилек үмүттөр бар манастар. Жакшы келечекте жакшы академия болуп, элге кызмат кылган, кыргызды бийик дагы көтөрө турган академия болсо экен деген тилекти айтабыз биз дагы. Анан кээ бирөө эл арасында да мындай сөз жүрүп атат. Манас академиясы өзүнчө, Айтматов академиясы өзүнчө болгондо болмок депчи. Сиздин оюңуз? Эми жарлык чыкты. Жарлык чыккандан кийин аны талкуулаган болбойт. Кереги жок деп ойлойм да. Мына ошол багытта
Ал эми мына инем айтып атпайбы, Манасчы ал жалаң эле Манас жана Айтматын тегергенде болбойт. Ал кеңири планда болуш керек. Анан мезгил көрсөтөт. Анан мезгил эгерде ошончо эле биз аябай өздөштүрүп, аябай өркүндөп өсүп кетсек, анан дагы бир учурда бир жарлык чыгарго беле болсо. Анан азыр президенттин жарлыгын оңду солду деп айтып берген болбойт да. Биз ушу башында ишти баягы кыргыздар айтат, эрге түз отуруш керек дейт. Эрге түз отуруш да маселе болуп атат. Мына эме айтып атпайбы, Венера турарына сүйүнөлү депчи. Мына ошо турарына сүйүндү, ошону алып кеткенде бололу. Анан азыртадан эле карама каршы боло берсек, ал болбойт го деп ойлойм да. Баягы туулбай туура чөктү дегендей болбой, ушул туруп кетип, ушул ачып атканына да Кудайга шүгүр дешибиз керек да. Негизинен канча эңсеп, канча ушул академия түзүлсө экен деп айтып келип, эми анын ичинде баягы эл ичинде буга чейин ушундай маселе болсо талкуулап, анан Манас өзүнчө болсун, Айтмат өзүнчө болсун десек, анда жарашмак да. Азыр президенттин айтканы ал закон, ал мыйзам туурабы? Ал биз кандай болсо дагы аткарышыбыз керек. Анан президент кайта болбой калыптыр деп өзүнүн жарлыгын чакыртып албайт да. Мына ушул нерседен жана сиз өзүңүз дагы жакшы сөз айтып кеттиңиз. Бир Европаны туурап, бирде дагы башкаларды туурап, бир 26-27 жылдын ичинде ар кайсысын эле сүзгүлөп жүрбөдүкпү, өзүбүздүн бир улуттук идеологияга келе албай. Ушул эми академиядан кийин биз чын эле бир баш атыбызды таап, өзүбүзгө бир бекемделген, бир чеп кургандай, жан дүйнөбүз ошого киргендей болду болуш керек. Эми ушул нерсеге улап кетсек, ошону биз аракет кылышыбыз керек да. Мынакей өзүңөр көрүп атасыңар да, азыр биз жакшы жактарын кабыл алсак жакшы болот эле да. Батыштынчы биз көбүнчө ошонун жаман жактарын бат кабыл алып атабыз да. Анан эгерде ошол Манас, жогоруда Айтматов, анан өзүбүздүн каада салпытыбыз, үрп адатыбыз, ошолордун баардыгын бириктирсек, анан бул деген аң сезимдеги өзүнчө эле чеп болот. Аң сезимди ойготуш керек болуп атат азырчы. Анан эми жалаң эле кыргыздар бири-бирин баягы мындай болуп атпайбы, азыр кыргыз тилин үйрөтөбүз десек эле кыргыздар эле үйрөтүп атпайбызбы? Андай эмес. Биздин эме башка улуттар дагы ошо менен сыймыктангандай болуш керек да. Кыргызстандык болгондон кийин демек ошону билиш керек. Ошону эми аны Манас айт дебейбиз. Манасчы жаралсын же Айтматов таанычы жаралбайбыз. Бирок ошону түшүнүп, ошону сыймыктангандайга жеткиришибиз керек болуп атат. Анан эгерде биз мындай эле өзүнчөбүзчө эле рамкаланып эле туруп алсак, ал болбойт да, болбойт. Албетте батыш менен чыгыштагы эмелер менен, маданият менен байланышта болобуз. Алар изилдөөчү менен болот. Буга чейин деле болуп келген. Бирок ошол бир системага салынып калат го деген ой да. Туура айтасыз. Анда негизинен мынакей ошол Манас таануу институту тарабынан дагы сунушталып атканы экен. Негизи эми сиздерде көбүрөөк жаңылык сиздерде да эми кандай болуп бир имараттар берилип башталдыбы мындай бир башталыша? Өзү негизи башталышындагы жана имараттын берилиши да өзүнчө бир символикалуу болду да менин түшүнүгүмдө. Анткенде ошол имарат бир жакшы жерге, жакшынакай болуп учурунда тиги китепкана катары, президенттин китепканасы катары ачышкан экен да. Анан ошол китепкана өзүнүн функциясы менен кайра эле бир ушул кыргыз элинин эки бир таянар тоосу, куштун эки канатындай болгон Манас менен Чыңгыз Айтматовдун атын алып, ошол жерге бир жакшы, бир өзүнчө рухий, интеллектуалдык ордо болуш керек да менин түшүнүгүмдө. Ал жерде биринчиден биздин жанагы баар кайсы тармактарда, медицинада, искусстводо, биздин филологияда, же экономикада биздин аксакалдарыбыз бар да, кыргыздын мыкты аксакалдары бар, нарыктуу аксакалдары бар. Кыргыздын келечеги жөнүндө, азыркысы жөнүндө ой жүгүртө билген жакшы биздин коомубуздун алдыңкы аксакалдары бар да, ошолордун башын бириктирген өзүнчө бир аянтчы болуш керек биринчиденчи.
Экинчиден ал жерге бизде мыкты потенциалдуу азыркы заманбап технологияларды да мыкты билген, ошол эле учурда кыргыздын наркын, баалуулуктарын алып жүргөн жаштар бар да, жаш окумуштуулар бар. И ошол окумуштуулардын башын бириктириш керек. Ал окумуштуулар бизде да бар. Анан тилекке каршы менин эле канча студенттерим, магистранттарым чет өлкөдө жүрүшөт. Ошо чет өлкөдө изилдөөлөрүн жүргүзүп атат. Америкада, Түркияда жүрүшөт, Алтайда жүрүшөт. Анан буюрса, ошолорду дагы ушул жерге алып келип, ошолордун акыл күчүн, ой күчүн өзүбүздүн Кыргызстанга колдонсок болбойбу? Болот да. Менин түшүнүмдө ошолорду бириктириш керек. Андан кийин албетте мына манасчылар өздөрү деле айтып жүрүшөт, булардын бир биригип, өздөрү кичинекей жаш манасчылардын да табына келтирип, устаздар болуп, орто муунду кийинки өсүп келе жаткан манасчылардын башын бириктире турган деле бир аянтча имарат жок, Ким Нурбек, мен билгенден борбор жок. Анан ошолордун баарын башын бириктирип, манасчыларды ошол жерге кайсы учурда келип, манас айтып, ошол эле учурда ошол манасчылык өнөрдү изилдеген лаборатория болуш керек. Өзүнчө бир кафедрабы, лабораториябы, бөлүм болушу керек өзүнчө. Манасчылардын башын бириктириш керек да. Андан кийин албетте биз деген азыр өзүбүздүн улуу нарыктарыбыз менен бирге заманбап азыркы илим кайда баратат, дүйнө кайда баратат, ошол технологияларды мыкты билген адистер чогулушу керек деген көз караштамын да, менин жеке көз карашымда. Анан бул ошондой бир рухий, интеллектуалдык ордо, ошол учурда агартуучулук иштерин, изилдөөчүлүк иштерди алып барыш керек. Мисалы үчүн Манасты биз кенен которуп, анан жанагы дүйнөлүк желеге салган жагынан арта эле калып атпайбызбы? Ошол учурда биз аны терең чечмелей деле алган жокпуз тексттеринчи. Мисалы үчүн азыр герменевтика деген илим бар. Эмне үчүн жанагы Библия же Торат аябай тарап ошол динди алып жүргөн адамдарга аябай сиңип кетет. Анткени алардын ар бир сүйлөмүн чечмелеп, илимдин тили мененби, жөнөкөй тил мененби элге жеткирет да аларчы. Мисалы үчүн бир эле мисалды айтайынчы. Мына бүгүнкү күндө Көкөтөй карыя каза болгондо ушунчалык байлыгы көп экен, эми укмуш байлыгы бар экен. Бирок ошо байлыкты чачпагыла. Мени жаңы келген тиги келиндин тоюндай, кемпирдин карашындай кылып эле көмүп койгула. Ушул чачылбагыла, чабылбагыла менин арттагы муунум деп айтат эмеспи? Бирок ошол насаатын кайсы кыргыз укту? Уккан жок да. Азыркы кыргыздар деле уккан жок да. Тескерисинче азыркы тиги ысырапкорчулук жактан аябай эле алдыга кетип атпайбызбы? Эгерде биз ушул кезге чейинби, азырбы ушул сыяктуу Манастагы улуу осуяттарды сиңирип отуруп жүрсөк, анда бизде башкача бир кыргыз инсаны, башкача ой жүгүрткөн, жүрүм-туруму башка, кыргызга бир мекенчилдик сезимдери башка инсандар жаралат эле деген менин көз карашым бар да. Дагы бир айта кетейинчи, Ким Шекербек, кечирип койсом. Мисалы карасаң, Манаста улуу осуят бар, бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет. Бөлүнгөндү бөрү жеп кетет, ушунду кайсы кыргыз аткарып атат азыр? Мына элдин алдына чыкканда мени кечирип коесуң, ушинтип айтсам, анан бөлүнбөйлү дей беребиз. Бирок биз трайбализм жагынан, регионализм жагынан аябай эле алдыдабыз да. Туура айтасыз. Эгерде ошол кылганын кылба дегендей болосуз, биз айтабыз. Эгерде ошол Манастын ошол тексттеги улуу осуятты биз чечмелеп, сиңирип, балдар бакчасынан баштап, кичинекей окуулуктарды чыгарып, сүрөттөрү менен, жанагындай осуяттары менен, кенже балдар үчүн, мектепке чейинки, мектеп жашындагы балдар үчүн, анан кийинки муун үчүн чыгарып, ушинтип чечмелеп, жакшы түшүндүрүп, илимий жактанбы, жөнөкөй жактанбы, методикалык жактанбы жеткирип отурсак, анда менин жеке түшүнүгүмдө анда кыргыздар башка кыргыз болот эле. Кудайым буйруса. Анан академия ачылса, ушундай бир улуу бир милдеттерди аткарышы керек. Ооба. Сиз айткандай бир башка кыргыз жаралса экен, Кудайым, берип. Негизи эле чынында ошол академия, Килтеген академия ачылып аткандан кийин сиз айткандай бөлүнбөй ошол жерде чогуу бир иш алып барып көтөрүлгөн бир ойдо болуп бардыгы бир тилекте болсо деген тилекти айтабыз. Мына манасчылардын да чын эле имараты жок, ар кайсы жерге манас айтып жүрүшөт. Мына азыр улуттук китепканада манас айтылып атат. Академияда ошол жерде бөлүнсө, аксакал көксакалдарыбыз биз манас угат элек деп түз ошол жерге бара турган болуп, издебей ар кайсы жерде барбы? Ой, айланай, мен манас уккум келди. Кана бир манасыңан айтып берчи деп бар да. Биз айылдан келген аксакалдар, бир башка жактан келгендер бар. Күпүлдө ошол жерде отуруп, алар да сөзүн айтып, манасты угуп кетсе деген тилек
айтат элек. Анан эми биздин студиябызга келгенден кийин да манасчы келгенде кут келип, кут тарып дегендей биздин студиябызды бир аруулап, тазалап Манастан ууп кетели эми. Улуу Манас атабыздын азыр мына академия деп сөз болуп атат. Азыр академия ачылып ачылбай атып эле диги болот, бул болот деген имиштер дуу болуп, ар ким өзүнүн кандидатурасын кое баштады. Ушундай болду. Манастын доорунда дагы 6 канын чатагы же 7 канын чатагы деп коет да. Манастын Манас экенин билбей, жөнү жок катылып алып, аягында чатагышка чатылып алып, ошолордун айына чоң азат башталып кеткен жайы бар да, көп варианттарчы. Аларды Манас айтканын күтүп жүргөн да. Ana ошондо бул нерсе дагы жакшылыкка деп коелу. Албетте жакшылыкка өнүгүүгө, өсүүгө болсун. Ушул ынтымакка келели деген изги тилек, күдөрү, үмүт менен 6 кан чатагынан кыскача жүзүн айтып берели. Анам коконгандын козу бек, маргалаңдын малла бек, ажандын айры сакал сынчы бек, Үкөк сакал өзүбек, муну менен 4 кандын эли сарт болуп, бел ору тийген дарт болуп, аллаз болуп калгансып, төмөнкүң ындыздан да келип, сараркан жердеген, салмактуу кыйын элдеген, салышып душман жеңбеген, налы така жезөкчө, Айдаркандын эргөкчө, жайнаган кошун кол алып, эрден келди бул жерге. Жарагымынын бир кучак айдарган, муз бурчак айланай жарыктык. Орто чаткал жер деген оyon тууган эр деген, буудайыкты муз бурчак. Будан келип алып тыранын арка жагынан. Чегисин сурасаң, эштектердин жамгырчы. Оба томжудан келип калып туруп. Эй, баракелде. Эрендердин барысы эң эле кыйын, жамасы кечегисин жанагы экиге мин жайлаган, кулдай карап байлаган кыпчактардын эрүрбү кара жагын бүлөтүп, капкайда кепти сүйлөтүп, орто сөз таштады, ойон туған эрүрбү оболкон баштады, эргөкөт ашында авламаннан, эргөк жал манназ дегенде барбая калат экен го, чаллайлык чаннаштай дардая калат экен го, элден мурул оздуң деп атайдалчу жериңде, батырдан мурул айттың деп, гаражак булдурсын, чапса кулак тындырсын, маңдайдан тартып жибереде, көрүсүндө селлереде, эсебин мунун таппасак, өлбөгөн жерде калбасак, энесин мунун таанытып, чабыл коюп барбасак, өз билгенин кылат эң айланайын бул Манас, ошоңа гана өсүп турат. Себилдүсү 84 терип алган кыз үлүп, Bizi 40 çoroço görmeydi, arandın açıp bölmeydi. Hazır kızın yetebiz, ey bekeri jatı bendigip, biz gaymur azgan jete. Ey barakallah. Mına şentip toptaldı, handan bölek bul tapta. Oşonda sinlegen ganan adam jok boldu. Aksakal, jaykalgan, arulu, baykalgan, geçegiz. Jannaga at başın jerdegen alışıp adı, dengmegen çeştöben jerdegen çelişip adı, dengmegen çenegen jerdegen geçegiz. Jannaga agala sakal jaykalgan, arulu, baykalgan, uzun sakal jaykalgan, ulluktu baykalgan, hurmatın koş karıya, eң asta süylep sabılıp, altıgan özünü bayan aytıp çalınıp, hazır kız barыңар, gelip kalgan çağыңар, aylanay jarıktık, manaz kimeli, batırdın jay, aytsaң bu günde oturasın timeli, geçegiz. Bul Manaz, akan yaşın kırazdın, tıygan Manaz emes bi, çağçılıp ketken kırgızdı, arga yerden çoğultup, cıygan Manaz emes bi, tuğtuyunda bulkat bey, turgan Manaz emes bi, karşılaşkan düşmanға, muvakildin ayzarı, bürküretle bugün de songan Manaz emes bi, geçe gitsin janağı, akalpak kırgız el üçün, namız algan nereli, oşun ay köl tuğan, şerele uy. Ey barakelde, bar bolur, buna keşintip güpüldep.
кыргыз элибизге, кыргыз журтубузга, деги эле бүтүндөй ааламга, Манастын өзү ааламда, ааламды кезип, Манас айтып, арулай бер деген тилекти айтабыз. Эми агай негизинен мына Манас анан айтматып болот атпайбы? Манастын ичинде дастанчысы, акын дагы, манасчы дагы баары кирет да. Төкмөлөр. Ошолордун баары, ана Айтматовго жазуучулардын баары кандай ошону бардыгы ошол жерде кандай кылса болот? Бөлүм акындар дагы төкмөлөр сиз айткандай, дастанчыларды дагы аралаштырса болобу? Баарын аралаштырыш керек да. Ал гана эмес, бул жерде бул коомдук уюмдар бар да. Мына азыр жазуучулар союзу өзүнчө жүрөт, Каралбай, композиторлор союзу деген бар, сүрөтчүлөр союзу деген бар. Мына ошолордун баардыгы ушул жерин бириктириш керек. Анан бул деген үстүртөдөн эле жогору жактан боло бербеш керек. Жанагы Венера айткандай, ошо бала бакчадан ар бирине тиешелүү жер бар да, угум бар. Башталгыч класс деп койчу эле мурун. Анан орто, анан тигиндей деген ошолордун баардыгына бул айтып койгон менен эле сөз бүтпөйт. Ошолордун баардыгына методикалык эмелерди жасаш керек. Эмгектерди жазып чыгыш керек. Ошолордун баардыгын жеткириш керек. Ошолордун баарын окутуш керек. Азыр Манас деген сабак жок. Мына Манас деген сабак жок. Ал Манас сабагын киргизиш керек. Айтматов сабагын киргизиш керек. Анан анын баардыгын келип туруп, анан белки кыргыз адабият деген калбаш керек. Ал чоң эме да. Анан дүйнөлүк адабият деген бар. Азыр деген мунун баардыгын мындай салмактуу анан карап, анан ушундай талкуулап, анан жана айтып атканым ошол да, ар бир мекеменин өзүнүн багыты болуш керек. Анан ошол багыты менен анан алып кетиш керек. Анан ошентип отуруп, анан кийин бир чоң дарыяга анан биригиш керек. Анан антпесе азыр баарын эле булакты деле эме суусун деле мындай эмесин баарын деле океан кылып салабыз деген да болбойт. Океан деген ошо бир тамчыдан жаралат. Анан биз дагы ошол ар бир коомдук уюм болобу, илимий мекемелер, жогорку окуу жайлар, канча деген кафедралар бар. Ошолордун баардыгы мындай бир өзүнүн, бирок дагы айтам, кайталабай, бири-бирин кайталабаш керек. Бири-бирине тоскоол болбош керек. Бири-бирине жолтоо болбош керек. Баардыгы түшүнүү менен анан алдыга жылыш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн жана өзүңө айткандай ушул руханий эмелер бир багытта, бирок ар тармакта болуш керек да. Анан мисалы үчүн ал Манасты окутканда мына Манас иним айтып атат, тарыхчылар да кирет, философтор да кирет, педагогдор дагы, баардыгы искусствонун түрлөрүнүн баардыгы баарына тиешелүү Манас. Айтматовго дагы баары тиешелүү да. Ошон үчүн муну мындай бир жогору жак менен эле эметип эле, анан ал илим деген оңой эмес. Илим деген ийне менен кудук казгандай дейт. Ал илимдин жыйынтыгы 5 жылдап чыгат, 10 жылдап чыгат. Негизинен биз эгерде эметсек практикалык иштерден башташ керек. Күндөлүк күнүгө керек болгон иштерден башташыбыз керек. Ошон үчүн бул академиянын эмеси кенен болуп атат, аянтчасы болуп атат да. Анан ошол жерге биз океан болуп анан чөгүп кетпегенди урушубуз керек да. Туура айтасыз, негизинен эми ар булакты деле ар тарапка ура берсең сиңип жок болуп кеткенде, бул академикке ким жетекчи болуп келсе дагы башында чоң бир оор түйшүгү турат. Ошону көтөрүп алып кеткен жетекчи келсе, анан бул нерседе эми көп ар кандай жолдор айтыла берет экен, бирок кандай кылса дагы ошол элге бир кезде мына Манастын 7 осуяты деп ар бир жерге министрликке чейин илинди, жазылды, калды, аткарылган жок да. Ошондой болбосо экен деген тилекте эми керек болсо мына агай туура айтып атасыз, бул ар бир министерство, ар бир жапа тырмак бул киришип алдыга жылдыра турган болуш керекпи дейм да, кандай дейсиз?
Ооба туура, бул эң башкысы мамлекет өзү такташы керек да, кандай идеологиялык стратегиялык өнүгүү багыттарын карманат мамлекет. Ошону такташ керек да, ошого жараша ушундай илимий мекемелерге өзү заказ бериш керек. Сен ушундай окулуктар жазыш керек, ушундай илимий эмгектер жазыш керек депчи. Мисалы үчүн менин түшүнүгүмдө бир чоң академия тургай, кичинекей бир китептин чыгышына деле мамлекет каражат бөлсө, бул аябай жакшы көрүнүш. Эгерде илимге, ушул кыргыз элинин көркөм мурастарын сактап, аны изилдеп, өнүктүрүүгө мамлекет көңүл буруп, ушу академия ачып, каражат бөлүп берели деп аткан болсо, бул аябай жакшы демилге, жакшы көрүнүш бул. Муну ар бирибиз колдошубуз керек, ар бирибиз салымыбызды кошубуз керек. Бул биздин жарандык милдетибиз менин түшүнүгүмдөчү. Анан албетте бул жерде Манас менен кошо биздин бүтүндөй бир чоң аябай эпикалык көркөм маданиятыбыз бар да. Ошол эпикалык көркөм маданиятты изилдей тургандагы, Манасты башына кое алып, ошонун баарын изилдей турган, жайылта турган, сактай тургандагы академия болуш керек да. Ошону менен бирге мен айтайын дегеним, азыр окутуу технологияларында да аябай чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол демек өзгөрүүлөргө жараша биз Манасты, анан Айтматовду окутууга башкача көз караштан карашыбыз керек. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын жана орто мектептерине билим берүү боюнча кыргыз адабиятынын стандартынын авторлорунун бири катары айтарым, азыр таптакыр башкача адабиятка болгон көз караш дагы өзгөрдү. Мурда биз баягы идеологиялык багытта карап, ошого жараша методика иштелип чыгып жүрчү да. Азыр андан таптакыр башкача болуп калды. Адабият таптаса искусство тармагына кирип, анан окутуу технологиялары дагы түп тамырынан өзгөрдү да. Демек биз Айтматовду дагы, Манасты да окутууда, демек жаңы бир окулуктар, жаңы илимий журналдар, жаңы басылмалар керек дегенди түшүндүрөт булчу. Демек ушул жагынан дагы академия өзүнүн бир функцияларын аткарышы керек деген түшүнүктөмүн да мен. Анан кыргыз эли мына акыркы кездерде баарыбызга эле белгилүү, биз баягы Шахановдун чыгармасында бар жана дүйнөнүн цивилизациянын кан жолдон адашуусу деген. Ошондо биз батыштын таза суу аккан түтүгүнө бирикпей, акыр чекер аккан түтүгүнө биригип алдык деген сөзү бар да. Биз ошондой болуп, биздин арабызда мисалы үчүн өзүбүздө улуу эки чоң нарк турат. Бул кээ-бирки элдерге буйруган, кээ-бирки элдерге мындай нарк буйруган эмес. Айтматов менен Манас сыяктуу. Биз ошону менен бактылуубуз, биз ошону болгон күчүбүз менен биз аны төбөбүзгө көтөрүп, кичине болсун дагы ошонун изилдегенге болсун, ошону жайылтканга болсун, сактаганга болсун, биз салымыбызды кошкон, бул атуулдук парзыбыз менин түшүнүгүмдөчү. Анан эми ушундай нерсе, ушундай жалпы элге тарабагандан, баягы эл чоң текстти окубагандан, Айтматовдун чыгармаларын деле көп Айтмат айтмайт деп беришет, бирок сурай келсең тереңдеп билишпейт, анын моюнубузга алышыбыз керек биз. Терең жайылбай айтатпы, айыл жерлерге, могу Бишкекте эле биз өзүбүздүн чөйрөбүздө жүргөнүбүз менен ошолордун таралуу мекиндигин дагы кеңейтишибиз керек да. Анан өзүңүздөргө белгилүү, ошол биз жакшы чечмелеп айткандан, жакшы изилдеп айткандан, анын ордун башкача бир жанагы түшүнүктөр ээлеп кетип атпайбы? Өзүбүз көрдүк го, Манасты парапсихологиялык, эзотерикалык позициядан талдап чечмелеп, элге ошол көз караштан тарата башташты го. Демек биз ошо боштук кетиргенбиз да. Ошого жол бербешибиз керек. Боштук кетирбеш керек эле да ошол. Туура айтасыз. Бизде башталса эле ошо Көкөтайдын ашында аш берилгендей эле азыр маарекелерде балачан 100 жылдыгы, 150 жылдыгы деп туруп бир күн өткөрүп туруп Манасты айтып туруп ошо менен болду, жыйынтыктап таштайбыз да. Чын эле майда жанагындай ар бир деталына жараша бир китептерди чыгарып, кызыга турган. Торат деле Библия деле аян аркылуу түшкөн да. Биздин деле манасчылар аян аркылуу келген да бул нерсе да. Анан ошол ар бирин ошол майдалап отуруп жеткире турган Айтматов мына атабыз кыргызды дүйнөгө таанытты, өзү да дүйнөгө таанылды. Бирок Манас эпосу анчалык дагы эле чыга албай атат да, таанылбай атат. Эми ошону жеткире турган ошо дүйнөгө, бүт дүйнө жүзүнө сиз айткандай жанагы Библия Тораттагыдай жеткире турган, Курандагыдай ар бир жерде тура турганга буйруса жакшы тилек кылалы, жетеби? Жетет. Анын үчүн мезгил керек да. Анын үчүн мезгил керек, убакыт керек. Анын убакытты өзү таразалайт. Анан мен дагы айталы, мисалы үчүн биздин институт 90 жыл болду институтка. Ошол
институт өзүнүн чоң милдетин аткарып келген. Ошо Манасты жыйнап алуу, Сагынбайдан, Саякбайдан 2-3 жол жазып алышкан, Магнитофонго чейин жазып алышкан, анан текстологиялык салыштыруу болгон, башка манашлардын баарынан жазып алган, анын баарын биз эми жокко чыгарганга болбойт. Алардын баардыгы биздин мурасыбыз. Анан тышкары көптөгөн изилдөөлөр, Манас таануучулар Самар Мусаев, Раиса Кыдырбаева, Эсенел Абдылдаев, Райкул Сарыпбек, Кеңеш Кырбашев, Айник Жайнакова дегендер чоң залкары Манас таануучулар болду да. Анан бир өкүнүчтүүсү кийинки мезгилде кандай болсо деле, мейли жаш акындар болсун, кечирип койгула, башкалар болсо ошо биринчи жолу айтып аткандай, биринчи жолу ошо темага өздөрү жазып аткандай, илимпоздар деле ошондой бир эме болуп калышты. Жок, биз мурдагы дүйнөнү эгерде аны биз база кылбасак болбойт. Анан биз мына Топчубек Тургуналиев менен да ушул маселе боюнча Манас Айтматов академиясы боюнча бир топ сүйлөштүк. Ошондо дагы айттык. Бул эми чоң маселе, татаал маселе. Биздин институт өзүнүн базасы бар. Буга чейин мына эл адабияты, эпикалык ошонун баарын чыгарып койдук. Ошолордун баардыгын мына кечээ эле биз Манас эпосунун варианттарынын 20дан жаңы вариантын элге тартуулап атабыз. Электрондук түрдө тартуулап атабыз, китеп түрүндө тартуулап атабыз, араб арбинен, латын арбинен. Анан биз ошолорду биз өзүбүздүн функциябызда ошол эле илим изилдөө, ошол эле эмгектерди кайра басып чыгаруу, ошол эле кадрды даярдоо, магистранттарды дагы, аспиранттарды да, докторанттарды дагы даярдоо, илимий конференциялар жүргүзүү кала бериш керек. Анан өкмөт мына калыстык болуп, калыстык кылып, анан ошол мына жаңа академияга мынакей өзүңдүн бюджетиң, мына момун иште, максатың могул. Мисалы үчүн бизде жыл сайын мындай да 3 жылда план бар да. 3 жылда мына буга жетишиң керек. Бизде дайыма илимий планда мына 3 жылда момунга жетишиң керек. Жыйынтык гана. 5 жылга буга жетиш керек. Мына ошондой бир баягы жол картасы болуш керек. Жол картасы. Анан ошентип отуруп, анан жанагы биз элдин баары көп ойлоп атат, азыр эле Манас дүйнөгө которулуп эле, дүйнөгө жетип калып эле ошо менен бүтүп калат. Жок. Ал деген чоң маселе. Айтматтын чыгармалары ал жеткен, өзү менен өзү эме болуп атат. Ал деген оңой эмес. Азыр бир макала чыгара алыш кыйын. Ал бир китепти кой, бир макала чыгарыш кыйын. Анын үчүн шарттар түзүлүш керек. Анын үчүн ошол жерде шарттар түзүлүп изилдегенге баардык жерде. Анан мындай да республиканын баардык жеринде ошол Манасты ар түрдүү тармакта изилдей беришет. Аны сен изилдебе дебейбиз. Айтматов боюнча изилдеп келатат, мына аны сен изилдебе деп айта албайбыз. Чет мамлекет тем более. Туурабы? Анан ошон үчүн бул өтө кылдат маселе. Биз ошо Манас менен Айтматовду мындай символика деп тегинтип аткандан кийин ылдый түшүрүү бешибиз керек дагы. Ошого баардыгыбыз деп баягы багытта караш керек. Эми айткан Ленин бирге айткан стаканды карасаң дейт, мындай стакан. Стакандын 8 кыры бар. Дегендей бир мисал келтирген да, ошон үчүн баарыбыз ар түрдүү эмени карашыбыз керек. Кандай жанакы эмелер бар го? Эмелердин ошолорду тармактарын карашыбыз керек деп ойлойм да. Анан эми дагы айтабыз да, баягы ар кимибиз өзүбүз эле күпүлдөп эле ар кимибиз эле өзүбүздүн идеяны аткара турган идея болот. Аткарылбай турган идея болот. Идеянын бирөөгө тоскоол кылган идея болот. Туура, ошон үчүн биз ошонун баардыгын отуруп алып, баягы ийип отуруп түз кеңешип дегендей болот. Ошентип алып туруп анан кийин эме кылышыбыз керек. Анан өкмөткө эле өкмөт указания берсе эле, мындай тигиндей эмес, биз ошо өкмөткө момундай деген сунуштарды аткарышы айтышыбыз керек дагы. Анан ошондо анан жапа тырмак анан иште келечек үчүн, жаш муундар үчүн
Ал үрөн да азы, үрөнү сеп атабыз. Азы үрөн дагы жок. Ошо үрөнү сеп анан кийин бул келечек үчүн биз айтканда кийинки муун үчүн кыргыз элинин сакталып калыш үчүн, кыргыз элинин сакталып калышы үчүн бул Манас жана Айтматов академиясы керек. Тилин сактап калыш үчүн керек. Ошон үчүн мен жана айтып атканым ошол. Бул биздин жөн эле руханий коопсуздугубуз болуп эсептелет. Биз экономикалык коопсуздук, экологиялык коопсуздук деп эле мынтип эле айтып атабыз. Биз руханий, аң сезим, маданий коопсуздугубуздун эң эмеси ошон үчүн биз кубанып атабыз. Академиянын түзүлгөнүнө да. Туура айтасыз, мынакей 1 жылды көстөп дан өстүр, 10 жылды көстөп тал өстүр, 100 жылды көстөп бал өстүр дейт. Биздин келечектеги мына бала бакчадан бери деп атпайбызбы? Ошолордун баягы жан дүйнөсүнө киргенден кийин, алар эртең ошолор келечектин ээлери, алар чыккандан кийин дагы бир кыргыз болуп ийгиликке ошондо жетип, ошондо экономикабыз да башка жагы да өзөт болуш керек. Ошондуш керек. Антпесе талашып тарышып отура берсек болбойт. Биз тетиги сен айткандай 100 жылдыкты, 1000 жылдыкты карашыбыз керек. Айтасыз. Менде да кошумча болот ушул жердечи. Мына айтып өтпөдү. Чын эле азыр жарлык чыкты да. Эми маселен Айтматов атында Тилдин Адабият институту бар да, кол жазмалар фонду бар да. Эми азыр маселен Манас академиясында ошол фонд жаңыча иш алып барабы, же өткөрүп береби, же өзүнчө иш алып барабы? Мына ушунун баардыгын бул маселени, ушул маселени өткөрүп беришет жылдын башында ачылып атканда чечип алыш керек деген сунуш болуп атат да. Бири-биринин атаандашы болуп, конкурент болуп, анан баягы көрө албастык нерсе болбош үчүн буну окушпош керек бири-бирине. Ошондуктан бул нерсе чечип алыш керек да. Аның туура. Ошондуктан бул ачылып атканда чечиш керек. Ал кол жазмалар фондусу ал биздин менчик, ал академияга эме, ал Улуттук Дил Академиясынын эмеси менчиги, ал изилдеп келип, изилдейби? Эшик ачык. Анан биз аны көчүрөбүз, студенттерге көрсөтөбүз. Мындай идеялар болгон илгеричи. Илгери мындан 20 жыл мурун жаш кезде муну улуттук китепканага алып барабыз. Муну Сверлов деген райком партиясына алып барабыз деген жок. Муну мындай болбош керек. Биз ошону башынан жана Топчубек Турганаев менен сүйлөшкөндө, Агуй менен Гөгүй менен сүйлөшкөндө ушунда такташканбыз. Жок. Келеби? Иштейт, ачык. Мына элекинчи жылдык конференцияны айтышты, чогуу чыгаралы деди. Туурабы? Барды, изилдешип чыгарышты. Анан аны көчүрүп, анан тигинтип өткөндө ошондон башталат. Кыргызстардачы, эки нерсе деп чатак башталат. Сен жана алты хандын чатагы дейчи. Бийлик талашуудан чатак чыгарат. Анан байлык талашуудан чатак чыгарат. Ошон үчүн ал даяр нерсе эмес. Даяр нерсени ордуна коюш керек. Мына биз союзду кереги жок. Барды жаман деп бусуп салдык. Чачып салдык да эчтеке жок. Колхоз совхоздун кереги жок деп чачып салдык. Эми араң эметип атасыз. Көрсө ал союздун жакшы нерсеси бар экен да. Өткөндө жаңы куралат деген. Мен тиги Нурбек биздин студентибиз да. Бул тиги ой жашта оюн ачык айтып атпайбы? Чындыгында менин түшүнүгүмдө биринчи мына жарлык чыкты. Эми имараттын мына кирсин, башталсынчы биринчичи иш, ошол кичине бутуна туруп башталсынчы кас-кас туруп. Эми ал жерге кандай адистер иштейт, ал келечектин иши чын айтсам. Мага эң башкысы ошол. Бул да туура айтып атат. Башында болот. Анан эми ал башталгандан кийин анан ал ошол президенттин жарлыгы жерде калбастан анан бир концепциясы иштелип чыгат да. Кудай буйрса бул кандай максатта иштерди алып барат? Бул кыргызга эмне берет эми ушуну ачкандан кийин дегенчи. Ошол учурда мына агай сыяктуу биздин академиктерибиз, илимпоздорубуз, аксакалдарыбыз, интеллектуалдарыбыз толтура. Аттуу башты ушулар биригип алып, анан концепциясын талкуулап, аныктап, өкмөт менен макулдашып, ал жагы агайлардын милдети болуп калат, чынбы агай? Биз ойлорубузду айтып атабыз, чын айткандачы. Интеллигенттер, аксакалдар. Ал жана эле академиктер деп түртүп салганда болбойт. Ала жооп берсе да булар жөбөсүн деп болсо жок. Баардык ошол жерде мына айтып атпайбызбы? Талкуулаш керек. Бири-бирине көз артуу болбош керек. Мен айтам, дагы айтам, түшүнүү менен алып барыш керек. Аны биз айтабыз, кол жазма фондусу эшик ачык.
келет, ошол жерден жазат. Анын үчүн атайын ошол жака алып барып көчүрүп эле коюш керекпи? Жок, андай эмес. Иштеген киши Орун алмашында сум өзгөрбөйт. Иә. Орун алмашында сум Өзгөрбөйт. ошол жерде. Анан бул эме да. Мисалы үчүн чет мамлекетте дагы иштеп атышат. Мисалы үчүнчү алар дагы эметип атат. Анан аларды деле сен атайын келип деп айтпайбыз да. Электронный желеге илип атабыз. Электронный эмеден желеден издей берет. Туурабы? Бирок сен жакшы маселени айтып койдуң, мен дагы ачык айтып алдым. Көпчүлүктүн эмесиндечи. Ооба, баары бир чыга турган нерсе да, ачык айтып ошо. Башталсында туура. Жана жерге түзүп отуруш керек ошо да. Башында түз эметип аланын мындай да акырын туруп анан бир маалда ай деп кол салып ийсеңер ал болбойт, алчы алдап туруп манас менен Коңурбайдай болуп калабыз алдачы. Манас алда биз 3 күн уруксат сурап, анан кайта кол жыйнап алалы. Ооба, туура, бул маселеде дагы менде сунуштар болуп атат, маселен ой пикирлер. Манас айылы деген да бар да, биздечи этнографиялык айыл бар. Ал айыл деле Сейиз Бишекке караганы менен каралбай жатат чындыгындачы. Балким ошону академияга деле каратса, студенттер барып субботний кылып, баксак өстүрүп, тазалап, ошол жагын колго алса деле жакшы сунуштар болмок да. Бирдиктүү бир мындай манас боюнча нерселерди бир эме кылыш керек деген талап болуп атат да. Туура. Бул эгер ачылып калса, буюрса жеке эле академия эмес, бул жаңы ачыла турган академия, илимдер академиясы эмес, башка да кызматташа турган мекемелер толтура да. Мисалы үчүн Манаста музей бар, Манас жакшы ошол менен мынакей Манас айылы менен кызматташ керек. Анан мындан башка мисалы Манаста ошолор бар, фонддор бар, өзүнчө бар, Манас ордосу, Манас эл дагы, Манас мурас, Манас мурасы, мына көп аябай. кызматташа турган мекемелер көп да. Анан эң башкысы мисалы үчүн Еревандар ошол кичинекей бир армяндардын кол жазмасын деп ошол таап, ошону коюп бир чоң музей салып, ошону барктап. Орустар болсо жанагы Игордун кошу жөн сөз кичинекей эле да көлөмү, Аны дагы биздин Олжас Сүлейменов ал орустарга эмес бизге тиешелүү деген дагы Азия деген чоң эмгеги бар. Бирок ошол эмгегин булар изилдеп канча бир эмгектер жазышты, канча бир академиктер чыгышты. Аранда биздин Манастын канча варианттары бар. Биз Саама менен Саакбайдын текстиндеги ойлорду айтып бүтө албай атабыз, жазып бүтө албай атабыз. Андан башка варианттар да канча эмне деген асыл наркы идеялар жатат чынын айтканда. Ошол эле биздин Айтматовдун чыгармаларын биз мектепте бардык мектептерде жетиштүү деңгээлде окутуп атабызбы деген маселе дагы чоң маселе бар да. Анан ошол дагы академия ачылып калса, бүтүндөй дүйнөдө Манасты изилдеген окумуштуулар бар, биздин кыргыздар бар, башка улуттар бар, Айтматовду изилдеген окумуштуулар бар. Ошолордун дагы мындай бир кайсыл бир деңгээлде бир башын бириктирип, симпозиумдар мененби, илимий конференциялар мененби, форумдар мененби, анан алар менен кызматташуу деген маселелерди да алып баратко деген бир ошондой бир изги тилектери болуш керек да академия ачылып калсачы. Чындыгында эле эми жөнөкөй эле сөз да суроо ушул өткөндө университеттерден алып атат, балким ушул Ош тарапта экен. Манастын апасы ким десе Каникей деп атат да. Университеттеги студенттер. Эми жөнү мектептегилерди айтпайлы. Эми ошол нерселер өзүбүздүн ички жакта ошо биле албай аткандан кийин Манастын апасы ким десе уктуп аткан жерден айтыш керек да ар бир кыргыз. Шекербек, ошол сөздүн аралчы мен бир нерсени ойлоном да, бизде мекенчилдик жетишпейт чындап элечи. Эгерде мекенчилдик күчтүү болсо, биз Кыргызстан эч жакка өнүкмөкпүз. Биздин адамдык ресурстарыбыз деле, жаратылыш ресурстарыбыз деле жетишерлик да. Мисалы үчүн маникерди берип коерулчу деп атат, ушундай бир. Ал кеп маникерде эмес, кеп намыста болуп атпайбы? Маникерди бергенден көрө Манасты өлдү десеңчи деп атпайбы? А маникерди биз бергенибиз мына кумтөрдү бергенибиз болот. Мисалы үчүн мен ушуну жөнөкөйлөп түшүндүрөйүнчү, Мына жакында эле Коопсуздук кеңеште президент эмне деген маселелерди көтөрдү, токен тиги иштери боюнча. Демек маникерди биз жөн эле берип койбой, кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы ойлонгон адамдардын астына алып барып байлап берип аттырбыз да. Демек биз Манастагы улуу идеяларды эгерде ошол ар бир жараныбызга сиңирген болсок, мындай нерселер жасалбайт эле да. Мындай да биз кантип айтып бергенли, Манас Айтматов академиясы анан түзүлөт, анан мындай иштер жок. Эң биринчи эл ойгонуш керек. Эл окуш керек. Ооба, кеп ошондой. Анан эмеде да. Анан мына биз
конкурс уюштуруп атабыз. Мен кече айттым. Адеп Башаты, Дилазык деген басма менен бирге Саякбай Каралаевдин азыр 1000 нускасын чыгарып, спонсор аркылуу чыгарып, ошолорду бекер берип, анан ошолорду мына окугула. Окуган эл озот деп азыр жарыя кылып атабыз. Анан кызыктыруучу сыйлыктар коюп атабыз атайынчы. Анан элди окутушубуз керек. Анан баягы эле калкып жүрө беребиз. Ал изилдеди, мен изилдедим, тиги изилдеди, ал тиги максат деген жарлыктын максаты ошо элге сиңүү. Элге сиңүү, элге окутуу. Мына башка тилде эмен айтпады, орусча жакшы варианттарды чыгарыш керек. Мен чыгардык биз, хинди тилинде чыгардык биз, фин тилинде чыгардык, түрк тилинде чыгардык, мисалы үчүн биздин эмесчү. Биз мындай эле уланта беребиз. Алар менен байланыш түзүп эмете беребиз. Бирок эң башкысы ал элибиз окуп, элибиз ошого мекенчил болуп, ошого сиңбесе, ал элдин түбөлүктүгү болбойт. Элдин түбөлүктүгү болбойт. Туура айтасыз. Бирок мынакей ушул элдин дагы кандайдыр бир аракет кылып атат. Бизде кээ бир министр, кээ бир чоңдорубуз, Манастын эмне экенин билбеген чоңдорубуз да бар. Министрликтин иштеринин ичинде дагы канча кызматкерлер бар да, түшүнбөгөндөр бар. Айтсаң кайра сен өзүң уяла тургандар. Ошол эл дагы жогоркуларды карап түздөлөт да. Мына өткөн жылы Айтматтын 90 жылдыгы болду. Мына президентибиз баш болуп алдыңкы сапта жүрдү да. Мына кайсы жерге болсо өзү барып сүйлөп, өзү пропагандалап, кандай жокшу. Анан ошонун негизинде Айтматов дагы жана айтып аткан киносун көрүп коюп эле студенттер деле, башкалар деле, окуучулар деле ошо менен айтып беришет. Окуганга эме жок. Мынакей ошол 90 жылдык кандайдыр бир китеп окуганга элди ойготуп койду да. Анткени мен өзүм күбөмүн. Мына прокуратура, эсептөө палатасы, соттор ошолор боюнча конкурстарды өткөрүп атышты. Айтматтын чыгармалары боюнча мына айтып атпайсызбы чиновниктерди, мына кээ бир адамдар уже эгерде жетекчи эметсе, окуйт экен, ошол жерде конкурс уюштуруп атышат. Ошол жерде спектакльдерди коюп атат. Мына соттордун спектаклин көрсөңөр, кыргыз драма театрынан ким калбайт. Бүт соттор ойношту. Мына ошону мындайда эме кетип калды, мүчүрүш кетип калды. Ошону жаздырып алганды сон болмок экен да. Жаздырып алып турган мынакей, олар мына элди соттоп аткан соттор, мына силер кандайсыздар башкалар? Азкеде сотторду жаман эле көрүп атпайсызбы? Туура, жакшы иштеген бар, жаман иштегендер бар. Эмесин аткарган бар, аткарбаган бар. Бирок ошолор келип, ошол жерде Айтматтын эмеси менен Толгонайдын ролун, Алиманын ролун аткарып атса, Майсалбектин ролдорун аткарып атса, укмуш, ыйлабаган эл калган жок. 600-700 киши келди соттордун эмесинечи. Соттор мындай ыйлатчыл элди дагы ыйлатып турат. Мен айттым, демек силер эме менен дагы ыйлата алып турасыңарбы дедим. Жан дүйнө менен дагы, мына жан дүйнөсүнө ушу киргенде, демек ал ойлонот. Анан жана айткандай мен бир бар, коррупционерлердин түштөрүнө Айтмат кирсе депчи, Манас кирсе депчи. Анан ошондо эртеси күнү ойгонгондо айтат да, эмне үчүн кирди, какой-то сен айтканда аян берип атабы деп, кичине эме болуп калат деген мен пайымам бар. Ошондой да, ошон үчүн ойлойм азыр ошол чиновниктердин дагы уже бурулуп калды. Жакшы, мынакей ушул ачык айтып ак сүйлөгөн өзү негизи жакшы, ошондой тартынбай сүйлөп турушубуз керек. Убактыбыз дагы ошол тартыш менен бүтүп атат. Биз муну токтотпойбуз. Дагы кийинки жумада дагы алып чыгып, академия түзүлүп жолго коюлганча бул сөздөр боло берет. Алдыга эфирибиз жүрө берет демекчибиз. Андыктан сиздерге биз ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, мына кыргыз деп, кыргыз эли деп иштеп келатасыздар. Мындан дагы талыбастан иштей бериңиздер, арыбаңыздар, талыбаңыздар, карыбаңыздар. Ушул Манастын духу дайыма сиздерди бийикке алып чыга берсин. Бар болуңуздар демекчибиз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин программабыз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.